сактап алсак, наоборот коркунуч болуп калышы мүмкүн туугандар. Болуп турбу? Мына бүт магазиндерди азыр айтып атабыз, складдарды сактатып атабыз, баягы эмелерди, продуктуларды мына кеңири алып келгиле, кеңири элибиз коптонбой турган кылып сатайлы деп. Наоборот үйдө отургула, тынч көчөгө чыкпагыла. Мына балдарга каникул бердик, балдарды көзөмөл кылбай атасыңар. Бул каникул эмес, бул карантин. Түшүндүңөрбү? Үйдө отуруш керек, карантин, каникул эмес. Силер көчөгө чыгып мына карагылачы майрандап жүрөсүңөр. Той болуп аткандай. Ким ана өзүңүздү өзүңүз күйбөсө ким күйөт мына жерде? Балаңарды ертип алып көчөдө жүрүп атасыңар. Ким өзүңөргө күйөт? Ким күйөт эми? Ар бириңерди колуңардан батырып үйүңөргө апарабыз бу туугандар. Макулбу? Жардам бергилегин, жардам. Үйүңөрдөн чыкпагылагын. Балаңарды чыгарбагыла. Мына айрыкча аксакалдар, 60-70 жаштан өткөн эжелер, кемпирлер, аталар үйдөн чыкпагыла мына. Жашы өткөндөргө тез жугуп атат мына иммунитет түшкөндөргө. Мына айтайын, ачуу болсо дагы айтайын. Карыган энелер чыкпагыла үйдөн, балдар апарат продуктуну. Мына бардыңар көчөдө жүрөсүңөр күнүңдөгүдөй кылып туруп. Көрүп илагым келип атат азыр ачык айтайын. Көчөдө сезбей ушул орунду көчөдө жүргөнүңөргө. Нече бар көчөдө отургула да, бир ай карантин деп үйдөн чыкпаш керек деп отургулагын. Той ашка барган токтоткула, кафелерде жүргөндү токтоткула мына бардыңар. Мына ун кеңири болот, алгыла, калашыңарча алгыла, мына тоогул үйдө отургулагын болду. İstek boyunca bakım ayıcı başaktan beri. Kantende günü jabılбасын. Günü келет мына. Günü саттыргыла чек. Жаппагыла мына контейнерлер кимиси ачып бербесе сразу жүктөп алып кетти. Жок, булар ачты барды байда. Бит ачып турду барды. Ачакында да азырчы. Мекасына берип багыла, өздөрүнүн балдарын койсун. Өзлөрүнө күрүчүн бергиле, бошотуп. Эки контейнер атайыр ачып турат азыр. Кача кө. Бага жүрсүн дейт азыр. Сактап силер катып өзүңөрдө маска тагыңдылар. Маска мына жерде маска строго болсун. Ош областы менен Ош шаарында 64 жаран кечинде изоляцияга алынды. Түндө эле 150 тонна un келди. Un келди. Буудайдан чыккары un да келип атат. Мисалы мен өзүмдүн үй бүлөмө айттым, туугандарыма, бир туугандарыма айттым, мына алайдан Ошко келбегиле деп. Семьямы дагы айттым, чыкпагылагын үйдө. Ушул оорулардын катарына кирген эмес. Бул грипп катары эсептешибиз керек. Основной профилактика. Эми мына шаар өткөндөгү умурадан келген, Сауд Арабиядан келген жалпы ошо жарандар боюнча Ош шаарында дагы бүгүнкү күндө 12 адам биз ошо учуп келген экен. Аны тактап мына түндө биз түнкү саат 12ге чейин ошолордон сразу мындай реакция жасап алып чыгып бүт мындай изоляция кылдык да. Анан азыр бүгүн да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп тактап атабыз. Булардын жакын туугандары кимдер менен контакт болгон, ушуларды кайсы рейс менен учуп келген, ошо рейсте кимдер келген, ошо самолетте, ошолордун баардыгын тактап мына азыр күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз да. Анан шаардык мэриянын бюджетинен дагы биз атайын акча каражатын бөлүп, кече 700 000 акча бөлүп, мына медицина кызматкерлерине жардамдарды көрсөтүп атабыз. Бул дезинфекция иштерине кошумча күчтөр тартып, мына шаар боюнча дезинфекция иштерин күчөтөлү деп атабыз. Анан эң негизгиси Кудай сактасын, биздин шаардагы баягы мүмкүнчүлүгү чектелген пенсионерлерибиз, колунда мындай жетишпеген үй бүлөлөр болсо, мен мына сиздер аркылуу да кайрылам. Биз атайын мына резервдик фонддон азыр башталышында бир 500 000 сом акча бөлүп атабыз. Бүгүн азыр бөлүп берип атабыз. Ошондой муктажга жардам үй бүлөлөр болсо, мына дастан жоопкерчилиги чектелген ишкана менен биргеликте заказ берип туруп, ошолорго мына маска, медициналык мындай дары дармектен жардамдар болсо, мына биз дагы кол сунуп жардам беребиз. Ош областы менен Ош шаарында 64 жаран кечинде изоляцияга алынды. Ошондой эле мурдагы менен 74 жаран изоляцияда турган. Ошондуктан биз Ош шаары менен Жалал Абадтыкы аларды мен азыр алганым жок. А так биз Ош шаары менен Ош областы обсервацияга алдык. Азыр эми медиктер ошол обсервацияга алынган кишилер менен жана самолетте келген ошолордун тууган уруктары менен азыр ошол канча контакт болду, ошо менен азыр иштеп атышат. 64 адам бар, ошол киши азыр ажалыктан келгендер. Ошол ажалыктан самолет менен келгендер, бирге келгендер. Эми ал 64 адамдын экөөсү алайлы экен, алар ошо Бишкекте калып калган. Бишкекте
Geçinde de звонок etip al жерге неметти. Азыркы убакта бизде 62 адам обсервацияда туруп атат. Бирок саны да өзгөрүшү да мүмкүн. Себеби мына кече алабукадан бирөө келип жатып калган экен, азыр сразу ошол жерден эле ош калып калдык ошондо. Ошондой маселелер бар да. Обсервация изоляторларды даярдап, шаарда да мына 237 койкаларды даярдадык. Жалпы область боюнча, шаар боюнча мына 500ге жакын даярдап турдук эле. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте. Бүгүнкү күндө биз дагы күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз. Кудай сактасын, дагы мындай массовый катталуу болуп кетсе, көбөйсө эмне иштерди кылабыз? Бул боюнча бардык иш пландарды түздүк. Азыр буга чейин да биз жыйынды өткөзүп, мына жогорку окуу жайлардын ректорлору менен да сүйлөшүп, бүт тапшырмалар берилди. Кошумча мына медицина кызматкерлерине да тапшырма берилди. Дагы кошумча койкаларды даярдап, анан эмне мындай иштер жасашыбыз керек, ушуларды бүт пландарды түзүп атабыз да. Бул боюнча бүгүн медициналык мекемелер күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Буга чейин иштеп келген. Ал эми жанагы горячая линия 70755 иштеп атат. Ошондой эле азыр ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборлордо круглосуточный режимге өтүштү. Ал жерде жанагы кээ бир түшүнбөгөн жөндөн жөн больницага баргандар үчүн булар ошол суроолору болсо, ошол бир эле Ош шаары эмес, бүт райондор бардыгы биз немелерге пресс службага бердик, уже ошолордун телефону ошол поликлиникаларда круглосуточный режимге өттү. Ошондуктан бардыгыңыздарды түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойбуз. Анан күчөтүлгөн режимде бардык иштеп атат. Бүгүн ошол самолетто келген жарандарды изолировать эткен жерде ошолордун туугандары менен иш алып барабыз. Канча контакт болгон, ошолор тест системалар жетиштүү. Бүгүн мына, например, айтайын, Хан Ордодо той болот экен, бирок биз азыр жаптырып атабыз. Той болбойт эч кандай деп туруп. Мына чектөөлөрдү мына чоң Манас ата, башка да бир мына чоң кафелер бар экен. Кафе деген менен бирок ичинде орундары 100-200 адамга ыңгайлуу. Ал жерде эл мындай көп кирип атат экен. Ошолорду да бүт жаптырып атабыз. Бүгүн эскертүүлөрдү бердик. Баягы заготовка кылып алганбыз, ошолорду сатып алайлы деп 2 күндөн бери уруксат сурашты. Мына азыр коңшу областка келбеди, кече катталды, бүгүн анализдер чыкты. Ушу бүгүндөн баштап туруп аларды азыр мына укук коргоо органдарына да тапшырма бердик, жаптырабыз. Анан эми коомдук мына транспорттарды дагы азыр чектөөлөрдү киргизебиз, азайтып атабыз. Мына окуулар, мектептер жабылды. Ишканаларда азыр керек эмес ишканаларды, например, жогорку окуу жайлардын ректорлор калса болот, мугалимдерди дагы чектөө үйлөрүндө баягы карантинге албасак болбойт да. Ошон үчүн коомдук транспорттарды дагы мындай азайтабыз, дежурстволорду уюштурабыз да. Анан эми баягы Узар Газович айтып атпайбы, мен дагы мына сиздер аркылуу кайрылам. Мисалы мен өзүмдүн үй бүлөмө айттым, туугандарыма, бир туугандарыма айттым, мына Алайдан Ошко келбегиле деп. Семьямы дагы айттым, чыкпагылагын үйдө. Мына Бишкекте ооруканада жатат эле келинчегим. Балдарым да ошол жерде эч кандай эч жака чыкпагыла деп айтып атабыз. Ар ким өзүбүздөн башташыбыз керек, тууган уругубуздан башташыбыз керек, жакын адамдарыбыздан башташыбыз керек. Нары берги барганды, конок чакырганды токтотсок деп айтар элем да. Коопсуздук боюнча азык-түлүк эч кандай кооптонуу болбош керек. Чын айталы биз мамлекеттик резерв, материалдык резервге тие элекпиз да. Өзү ошол ишканалардын резерви эле жетиштүү. Бүгүнкү күндөчү 1 ай, 2 айга алардын эле резерви жетиштүү. Мамлекеттик резерв чыкса дагы 1 жылдап жетет да. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Жаз келип калды. Мөмө жемиш эртең эле бышат. Биринчи түшүмдү 1-2 айдын ичинде ала баштайбыз мына. Буюрса айрыкча бизде Ош чергесинде. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Ажиотаж кылып аны жыйып алып, эми ажал келсе, кечегени көргөзүп атат. Ошол чет өлкөдө болгон экен. Ошо продуктыларды үйүп алган экен, ошол кулап кетип басып калып өлүп калгандар да болуп атат да. Аларда да болуп атат мындай. Ошондуктан ажал келсе, бардыгына жетет. Ошондуктан баягы кара курсактын айласынан бардык элибиздин коопсуздугун, мамлекеттин коопсуздугун мындай бир шек келтирбейли да. Ошондуктан дагы бир рет суранабыз. Тамак аш продукциясын көзөмөл жүрүп атат. Түндө эле 150 тонна un келди. Un келди. Buğdaydan тышкары un да келип атат. Мына биз областка келип атат, Ош шаарына келип атат. Ишкерлер алып келип атат. Баасы жанагындай чектөө киргизилген. Ошондуктан эч кандай көтөрүлбөйт.
Анан жанагындай ар бир точканы көзөмөлгө алганда, көзөмөлгө алабыз, бирок могу жерлерде эмес, сатылгандар, магазиндер сатылып атат. Анан эң дагы айтып кетчү нерсе, баягы күнү өткөндө ажиотаж болуп атканда ушу базар менен эле чоң соода түйүндөрүндө болду. Калган павильон, комоктор кадимкидей эле иштеп, алар бизге келсеңер болот дегендер да болот да. Биз да кыдырып көрүп аттык да. Ошондуктан баягы үйдүн жанында турган дүкөнгө барбай эле базарга чыгып калгандар да болуп атат да. Ошон дагы бир сабырдуулукка чакырткан, баарыңар сабырдуулукка. Силерден дагы урматтуу журналисттер колдоо күтөбүз. Силерден да колдоо күтөбүз. Анан мен айтып кеттим, экономикалык жоготуулар мунун баары кайра орду келет. Бизге эң негизги байлык бул адам өмүрү. Ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, тууган уругубуздан, бала чакабыздан, мына каникул деп атышат да, бул убактылуу мындай мектептерди жаптык да, бул карантин. Ушуну да кайрылат элек, мына сиздер аркылуу ар бир ата эне өзүнүн